Assalamu alaikum урматтуу менин программасынын көрүүчүлөрү жана сүйүктүү катталуучулары. Мен бул сапар Баткен облусунун Кадамжай деген районуна сапар алдым. Россиядан кызы атайын энебиздин аты Гүлзара экен. Гүлзара энебиздин бүгүн туулган күнү менен куттуктап ушул менин программасына буйрутма бердиле. Мен ошол буйрутманы аткарганча, аманаттарды жеткиргенче кетип баратамын. Жол билесиздер албетте алыс, бирок башка аймактарга салыштырмалуу жолу тегиз. Урматтуу көрүүчүлөр, мен азыр саналуу сааттарда мен ошол Кадамжай деген райондун Борбордук аймагына жетип барып, Гүлзара энебизди куттуктайм деген ниетте кетип баратам. Ошол алдыда Гүлзара энебиздин сүйүнүчтүү көз ирмемдерин сиздер менен чогуу көрөлү. Ата энени көз тирүүсүндө барктап, урмат сыйлап кылалы. Каналга катталыңыздар, лайк басыңыздар. Ар бир лайк басканыңыздар мен ушул жүздөгөн энелердин алып аткан батасына ылайык, иншалла. Мен ушундай үмүттөмүн. Ошон үчүн активдүү катышыңыздар, ата энени сыйлайлы. Assalamu alaikum, урматтуу менин программасынын көрүүчүлөрү. Мен Кадамжай районунун Борбордук аймагына келдим. Азыр Гүлзара деген энебизди куттуктаганы. Сиз кимиз болосуз? Мен баласы болом. Баласы болосуз. Канчанчы баласы болосуз? Эң кичүүсү. Эң кичүүсү болот. Мун сиз кармаңыз, энебиздин гүлү. Тортун кармаңыз. Сен көтөрүп алган майли. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей эң кичинекей баласы. Атыңыз ким? Азамат. Азамат, бүгүн энебиздин туулган күнү да. Бүгүн туулган күнү. Бүгүн туулган күнү 70 жашка чыгып олтурат. Азыр сүйлөшкөн эжебиздин аты ким эле? Россиядан? Гүлзина. Гүлназ эжебиз 2 ай мурда атайын буйрутма берди эле да. Ошол 2 ай мурда ушул бүгүнкү күндүн урматын атайын ниет кылып, буйрутма берди эле менин программасына. Азыр мына ушул секундда ишке ашып отурат. Кана жүрүңүз эми бирге. Гүлзара энебизди куттуктайлы. Азыр атабыздын аты ким эле? Абдужалил аксакал менен Гүлзара энебизди куттуктаганы кетип баратабыз. Мынакей өзүнүн эң кичинекей баласы менен бирдикте. Менин программасын акмалап туруңуздар. Саналуу нөтөрдө биз энекебиз менен атакебизди куттуктайбыз. Гүлназ деген кызы Россиядан буйрутма берген. Ошол кызынын жана балдарынын тилеги ишке ашып отурат. Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Ден соолуктарыңыздар жакшыбы, Гүлзара эне? Жакшысызбы ден соолуктарыңыз? Бул менин программасы. Гүлназ деген кызыңыз бар беле Россиядан? Бар эди. Ошол 2 ай мурда атайын ниет кылды эле. Ушул программага мен дагы энем татыктуу депчи. Ошол Гүлназ кызыңыздын буйрутмасы менен ушул жакка келип калдык. Атжон Мөмүрза Газимкулов мынакей атакебизди да куттуктап коюшун деген мынакей гүлдү энеге бериңиз. Энеге бериңиз. Биякта жолугу бар эле, бул пакетте, ошол пакетте жолугун алып салып атакебиздин телефон. Кандай отурасыздар? Жакшы, рахмат. Отурасыздарбы? Жакшы, Кудай. Кадамжай тынчпы? Тынч, Аллага. Жаз келди мынакей. Жаз келди. Жакшы. Ошол пакеттин ичинде энекебиздин жолугу бар, анан атакебиздин калпагы бар дегендей жай намаздары, бардык подаркалар бар. Ушул Гүлназ кызыңыз тууралуу айтып берсеңиз, эми ушул өзүңүз тууралуу баштай бериңиз. Биринчи ушул канча балалуу болдуңуздар, канча жылдан бери бирге түтүн булатып атасыздар дегендей. Байбичеңиздин туулган күнү экен, бир куттуктап дегендей. Бүгүн байбичем туулган күнү экен. Экөөбүз 70-жылы баш кошконбуз. 70-жылы.
жарым кылым тете болуп калыптыр жашаганыңыздарга. Ay mına şundan 5 oğul, 2 kızımız var. Allah'a şükür. Ha, nevreler var. Enekebиз 20'den aşık nevreler var. тууган күнү экенем бир Çevremiz de var. жүрөктөн чыккан Ha, сөздөр var. тартып алаң эми энекебизге. Şimdi kempirime yaxşı mana birge şu malı için yaşap kelatağız. Şu malı için birbirimizi sendeyelekbiz. Şu durmuşta. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, кийинки мунга бул аксакалыбыздын айтканы үлгү болсун. Endi kempirmen vereyim. Dağın uzak yaşasın. Ekoz çoğu birge jüreğiyle Allah Teala ömür verse. Амин, айтқаныңыз келсин. Ve Mayar getir oğlan. Menen uzak ömür kalayımın, ekoz şüntüp koşulup jüreğiyle Allah'dan kança ömür veret budağına. Алланын колунда. Allah'ın yolunda. Bala çakağız menen, çevreler menen. Elimiz tınç olsun, zamanımız tınç olsun, Kırgızistanımızga жақсы оңолумдан бияка Кудай кааласа келечекте жақсы кадрлардан, муундардан өсүп, азыр рахматына президентибиз жақсы эме кылып жатат. Элге карап жатат. Бардыгын ортого салып, телевидениядан, мына телефондордон берип бардык болгон эмени ачык элге айтып жатат да. Жакшылыктар, тынччылыктар болсун, а? Тынччылыктар болсун. Энекебиз да күтүп алды окшойт. Энекебизге да сөз берели энеке. Өзүрүнө ушул учурду күттүңүз беле? Ушу менин программасы келип, бүгүн быйылкы туулганымды тартып калат деп. Мен күтпесем, балдарым, кыздарым өздөрү суприз кыптылар. Суприз кылган кызыма узун өмүр, чың денсаулык, бала чакасы менен тынч болуп, тапкандары алтын болсун, алтын баштары аман болсун, алганы менен кошо арып, кошо карып, уул үйлөп, кыз берип, серпилтип, себини кийип, тозутуп, тоюну жеп, эли журттун алдында дайым жүздөрү жарык болуп жүрө берсин. Мен баларым кызыма ошол каетте болсо денсаулугу жакшы болуп иштесин. Бала чакасы менен тынч болсун, ошону каалаймын. Көзөрүнө канчага чыктыңыз? Мен бүгүн 70ке чыктым. 70ке чыктыңыз. Кудай кааласа ушинтип балдарыңыз, неберлериңиз, чеберлериңиз, кыздарыңыз ушинтип бап эстеп турса, 100гө чыгыш эч кеп эмес. Кудай буйрса денсаулык берсин, жаштын тилегин билет. Айтканың боло берсин. Ушул бүгүн менин программасы сизди каттап, ошол киргизип, менин дагы апам жана атам татыктуу ушул программага деп жүздөгөн энелер тартылып аткандан кийин деп ниет кылган Гүлназ кызыңыздын, балдарыңыздын, неберлериңиздин тилеги бүгүн орундалып отурат. 70 жаш курагыңызда. Шу жаш кезде эмне жумуштарды кылдыңыздар мына ушулдан баштаңыз? Кудайга шүгүр. Биз экөөбүздүн жашаганыбызга 50 жыл болду. Кудайга шүгүр, мен баргандан эле бул киши менен жакшы болуп жашадым. Мектепте иштеп жүрдүм. 32 жыл мектепте иштедим. Енді ар түрлүү иштерди кылдым. Бу библиотекачы болдум, бу борчица болдум. Шонтип иштеп пенсияга чыгып, шу балдарды жакшылап тарбиялап, бардыгы иштегендери иштеп жүрүшөт бардыгы. Мен бул балдарыма Кудайга шүгүр 1000 марта ыраазымын. Бардык балдарыма Кудай Таалам денсаулык берсин. Кудайга Парвадигар шу балдарымдын, кыздарымдын канаттары калкка жайылсын, этектери элге жайылсын. Ел эптеген эптүүлөрдөн болсун, калк кадырлаган кадырлуулардан болсун, үрлөр жар болсун, пирлер мадаткар болсун, ымай эне Патма Зура жигит бирим колдосун. Ак булуттай таза денсаулык, ак суудай узун өмүр берсин. Асманыбыз ачык болсун, заманыбыз тынч болсун. Эли журтубуз менен дайым балдарым жакшы иштерде иштеп, эли журттун алдыда жүздөрү жарык болуп жүрө беришин каалаймын. Мен урматтуу көрүүчүлөр, мынакей Гүлзара энебизден ушундай сөзгө чечен экендигин, сонун бата бергендигин өз көзүбүз менен көрүп атабыз. Сиз да бар болуң эне. Кудай кааласа ушул мындай жакшы күндөрдүн бир тобун өткөрөсүздөр. Албетте мынагы биздин улуу урматтуу аксакалыбыз менен эми ушу өзүңүз жөнүндө айтсаңыз, жаш кезде эмне жумуштарды кылдыңыз, Гүлзара энебизди кантип бактыңыз, 7 баланы кантип чоңойттуңуз дегендей. Bizden sayızın vağında emeğimiz 10. klası bitip şoförlüktü, ondan sonra okup Özbekistan'ın Fergana şahardan
başkanımız. Şu şoförlük kesipte arkalap kolxoz, sovxozda, başka organizatsiyalarda işledim Köylecer'de. Onun akırında saiz buzulup ema olup ketkendan keyin poçta sistemasida işledim. 20 yıl poçta sistemasida işledim. 20 yıl. O şerden ondan pensiyaga çıktınız. O şerden pensiyaga çıkıp. Aksakal mındaki hazır Gülnaz Secevuz kütüp turat Rossiyadan baylanışıp telefonda baylanıştırıp koysaňızlar sebep degende geçe jakynda ele gelip ketipdir özü negizi birok bul programmaga uşul Gülzar enebizin tuğulgan gününe 2 ay murda buyurtma berip niyet kılıp koygonuna mına uşul 19 fevralda koyo örбей, пропускать etпей, бар өр менин энеми атамы кутуктап коюусун өтүндүле. Ошон үчүн ушул менин программасы Баткен облусунун Кадамжай районуна келип калды. Сиз ушул инсандардын кимиси болосуз? Бул инсандар сиз үчүн ким дегендей? Бул инсандар менин атам болот, жана алтын менин алтын апам болот. Ушул экөөнүн мен экинчи уулу боломун. Булар бизде жаштыгыбыздан жакшы тарбия берип, ыймандуу, акыл эстүү, элдин кызматын кылган, жакшынага келечекте жакшы ыймандуу элге кызмат кыла турган жаш адамдар өсүүгө тарбия беришкен. Биздин бар жоктон эч эч кандай кемчиликтерсиз жакшы окууга умтулганга, келечекти кең алганга үргөтүп чоңойткон. Мен азыр ушул убакка чейин 30 жыл чамалап калды. Ушу бухгалтер кесибин аркалап келем. Азыркы күндө 20 жылга жакындап калды. Кадамжай ооруканасында баш эсепчи болуп иштейм. Бүгүнкү күнгө чейин. Ариет. Апамды бүгүнкү 70 жашка толгон курагы менен чын жүрөгүмөн куттуктайм. Апам менен атам экөөнү узун өмүр, рызкыларына, өмүрлөрүнө Аллахым берекесин берсин. Ушул 23 небереси менен, бир чебереси менен ушулардын кубанычына бөлөнгөн, жакшынакай балпайган чал кемпир болуп, биздин төрүбүздө жүрө бериштерине тилектешмин. Аллахым буларга чын ден соолук берип, узун өмүр берип, ушу 5 уул 2 кыздын ушундай эле неберелеринин сыйларын көрүп, урматтарын көрүп жүрө беришине мен тилектешмин. Апа, көп жашаңыздар, биздин бактыбызга бар болуңуздар, аман болуңуздар. Adenle ölçür onda kiyin apan ölçü çalar. Sizlerden biz tarbiyangızlarga razıyız. Sizlerden barыңыздарга чексиз шүгүрлөр болсун. Негизгиси апам менен анам бактылуу болсундар. Эки дүйнө бактылуу болсундар. Ойлогон ой максаттарына жетишсиндер. Аллахым бардык жакшылыктарын насип этип, ар кандай жамандыктардан алыс калган болсун. Мен айтпаңыз келсин. Мына атакөз канчага чыгып калдыңыз сиз өзүңүз? Ben az 73'te. 73 жашта, 73 жаш. Мына ушундай балдарыңыз орокчулук алып турганда, Кудай болсо сиз дагы Кудай болсо 100 жашка чыгың деген бир жакшы ниетти билдирели. Андан кийинки келиңиз. Бул баласы азыркы ата-энебиздин эң кичүү баласы экен. Ушул турган адамдар сиз үчүн кандай, бул дүйнөдө кандай орду бар деген сыяктуу бир өзүңүздүн бир жүрөктөн чыккан сөздөрүңүздү бүгүн ушул Гүлзар энебиздин туулган күнүнүн урматына бир айта бериңиз. Бул кишилер атам болот, бул жак апабыз болот. Бул кишилер биздин байлыгыбыз. Биринчи очередте ушул кишилер турат. Ушул кишилер менен сыйынып канабыз, бизди ушундай өстүрүп тарбиялап, ушул жашка жеткирип берген тарбиялардан биз ыраазыбыз. Дайым ушу оорубаңыздар, ата-ата. Неберелериңиздер кошулуп, биз балдардын сый урматын көрүп жүрө бериңиздер. Siz koş. Дайым ушу арабызда чогуу ойноп күлүп, акта сокон үстүндө олтуруп жүрө бериңиздер бизге баш болуп. Апа туулган күнүңүз менен дагы бир жолу.
Кана энекебиздин колун кармап бетинен сүйүп дегендей, кичине туулган күн урматына көңүлүң көтөрүлүп, ана сиз дагы куттап койсоңуз болот. Балдары мынакей урматтуу көрүүчүлөр, Гүлзар энебиздин балдары куттуктап атышат. Россиядагы Гүлназ эжебиз байланышка чыктыбы? Мынакей урматтуу көрүүчүлөр. Эне кандай сезип атасыз өзүңүздү мына ушул туулган күн? Быйыл өзгөчө болуп атабы? Өзгөчө болуп атат. Кудайга шүгүр бейсек. Мен өзүмчө толкунданып турам азыр аябай. Менин балдарым дагы үчөө Свердловскийде кызмат кылышып жүрүшөптүр. Мына кичинекей кызым мына. Неврелерим бардыгы турат. Мени Кудайга бейсек шүгүр кыламын. Алланын бергенине шүгүр. Алладан мен 1000 марта ыраазымын. Кудайга Парвардигар шулар дагы бардыгы алгандары менен кошарып, барып биздин жолубузду жолдоп, эң жакшы инсандардан болушуну мен каалаймын. Мен айтканыңыз келсин, Кана кийинки сиз кимис болосуз? Кыз болсоңуз, мынакей жанына туруп бир куттуктап койсоңуз болот. Мына ушу бүгүн ушул энекебиздин туулган күнүндө өзүңүздүн бир жакшынакай каалоо тилектериңизди айтсаңыз болот. Биринчиден Аба апа ушунчалык бизди чоңойтуп, ошо даражага жеткиргендериңиз үчүн рахмат, чоң рахмат сиздерге. Бизди эл катарга кошуп, жакшы тарбия берип, ошо үлгүлүү адамдардын катарга коштуңуздар. Биз сиздерден ыраазыбыз, бардыгыбыз, акамдар, эжем бардыгыбыз бар болуңуздар. Мен сиздер менен дайыма сыймыктанамын. Ден соолук берсин Алла Таалам биринчи сиздерге. Дайыма ошо жүзүңүздөрдөн жылмайып кетпей, биздин төрүбүздө, жакшылык күндөрүбүздө дайыма жакшылыктарыңызды көрүп, небере чеберелердин тойлорун көрүп, ушул биз сыймыктанып, кандай десем, толкундап аз сөз таппай жатам. Бар болуңуздар, бай болуңуздар, дайыма ден соолукта болуңуздар. Апа, мен сизди жакшы көрөм, туулган күнүңүз менен. Дайыма жакшылыкта жүрүң. Мына биздин подаркабыз. Мынакей ушу подарканы тартып коелу. Мынакей подарка кандай подарка болду экен бул? Мынакей сөйкө экен, алтын сөйкө. Урматтуу көрүүчүлөр, бул алтын сөйкө сиздин атыңыздан болуп атабы? Эжем экөөбүз. Гүлназ эжеңиз экөөңүздүн атынан ошондо. Ошондой болуп калабы Россиядагы? Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, энебиздин алтын коңгуроо болуп жүргөн кулагына мына ушундай жакшынакай кыздары өздөрүнүн белектерин тартуулап жатышат. Албетте буга чейин деле көптөгөн белектер тартуулашкан, бирок ушул Мен Дене программасына кошулташып ушул белектерин тапшыруу аземи бул энекебиздин 70 жылдык өмүрүндө биринчи жолу болуп жатат. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей жанында атакебиз турат, баласы турат дегендей, небере чеберлер турат. Эми азыр ушул Гүлназ эже, бул жакта Гүлназ эже барбы, жокпу? Гүлназ эже барбы? Кандайсыз Гүлназ эже, жакшысызбы ден соолуктарыңыз? Жакшы, рахмат. Биз келип мынакей көрүп атасыз, мынакей тиги ата энебизге сиздин сиңдиңиз белек бешкектерин тапшырып жатат. Учурдан пайдаланып Гүлзар энебизди атакебизди куттуктай бериңиздер мынакей. Алла Таалам ден соолук берсин сиздерге. Uzun болсун, көп жашаңыз биздин бактыбызга, дайыма оорубайсыз. Калайбыз жакшы, ушундай күндөрдөн көп көрүп жүрөриң. Аба менен кошарың, кочокарың, ушу 7 балаңыздын урматсын көрүң. 7 балаңыз 14 бала кыз болуп калган сизге. 2 кыз 5 уул кыз. Ошолоруңуз дагы сизге ошондой 7 барды кошулуп 14 болуп калган. Ушуларды көрүңүз. Аба менен кошарыңыз. Көп жашаңыз, эч качан оорубаңыз. Мындай күндөрдү көрсөткөнүгө шүгүр. Сиз бар, биз ушунчалык даражага жетип жүргөнүбүзгө сиз менен дайыма сыймыктанабыз, апа. Рахмат. Тарбиялап ушул күндөргө жеткизгениңиз үчүн чоң рахмат. Биз сизден дайыма ыраазыбыз. Күлүп жүрө бериң, апа. Мен сизди жакшы көрөмүн. Өмүрүңүз узун болсун. Жакшы жүрө бериң. Мен өзүмө чоң акам турат, андан кийин булардан сүйлөп куттап коём. Дайыма төрүңдө ойноп жүрө бериң, апа. Айкаңар болсун, айла рахмат кыздарым, өмүрүңөр узун болсун. Аслан ака сүйлөп коюң, сиз дагы биздин эң чоң акабыз.
Үйлеп коюңуз сиз дагы. Аябай сонун сөздөр, маектер болуп атат. Мына жаныбызда, сиздин жаныңызда ушул байланышка чыккандар дагы өздөрүнүн куттуктоолорун билдирсе боло берет. Ошол менен кандайсыздар? Апа, өлкөлөрүм, карындаштарым, баардыгыңардын ден соолуктарыңыз жакшы болот. Тынчсыңар үй ичиңер менен. Сүйлөшө бериңиздер, сиздер дагы бул жака. Сиздерге суроо берип атат. Тынчсыздарбы, отурасыздарбы дейт. Жакшы, Кудайга шүгүр, жакшы отурабыз. Рахмат силерге, чоң рахматтарды айтамын. Балдарыңар менен тынч болгула. Айланайын, кулундарым. Бардыңарга чоң рахмат. Бардыңар ушу өзүбүздүн жолубузду жолдоп, катта энелериңдин жолун жолдоп, өмүрүңөр узун, рызкыңар балант болуп, дайыма эч нерседен кам болбой, эли журттун алдында дайым жүзүңөр жарык болуп жүрө бергиле. Айланайындар. Мен силерден сыйынтырам. Толкунданып кетип баратам энди. Жакшы жүргүлө эсен аман. Ушуларды балдарымыздын, кыздарымыздын жакшылык күндөрүнө көрүп, бүтүнүздөн жынбой жашап, ушу сиз биздин үйүбүздүн шам чырагысыз. Дайыма күйүп, сиздер бар биз мына алыс жерде жүрсөк дагы бакубат демдүү жүрөбүз. Аллага миң мерте шүгүр. Дайыма сиздерде жакшылык күндөрүн, неврелердин, чебрелердин жакшылык күндөрүн көргөнгө Аллахым насип этсин. Ошолордун тойлорунда өзүңүздөр башчы болуп, дайыма билген акыл насааттарыңыздарды жолдорду көргөзүп бизге кошо арып, биздин сүйүнүчүбүз болуп жүрө бериңиздер. Мен сиздерди жакшы көрөмүн. Рахмат балам, өмүрүң узун болсун. Дагы бир уулуңуздун жашнакка калуу тилеги болду. Кийинкилер барбы дагы куттуктаушулар? бар да Акыл акем дагы сүйлөп койсун. Бул чоң акемден кийин Урматтуу көрүүчүлөр, Россия шаарынан ушул энекебиздин балдар кыздары бүгүнкү туулган менен куттуктап атышат. жаныңызда Заказ кылып ошону Кана энекебизди күттүрбөй анда кийинки кезекте куттуктоочулар сүйлөп бериңиздер. Дайыма бизди бактыбызга бар болуң, аман болуң, өмүрүңүз узун болсун. Şu bala çaka, nevre, çevrelerden huzurunu görüp önü örtüp жүрө бериңиздер, авам экөөңүздөр чогуу дайыма бактылуу болуп. Мына сизди куттуктап, невреңиз берчи куттуктап коеюн дейт сүйлөп. Кандайсыз? Жакшы, кандай жүрөсүңбү? Чоң жигит болуп. Жакшы. Пусть ваш день рождения пройдет хорошо, чтобы вы жили долго и счастливо. Было много денег и... Спасибо деп коюңчу. Рахмат, чоң рахмат. Катта жигит болгон. Кыргызстан камера актайын. Единица түгөп калды, капа болбойсуз. Боло берет. Ошончосуна шүгүр, ошол единицасын иштеткенде бүгүн энекесин небереңиздин куттуктоосун кабыл алыңыз. Мына урматтуу көрүүчүлөр, эгерде Россия шаарында куттуктоолор бүткөн болсо, анда кийинки куттуктоо ээлерине сөз бере берели. Сиздер энекебиз менен коштошо бериңиздер, Урматтуу көрүүчүлөр, Гүлназ деген кызы кече жакында эле келип көрүп кеткен. Бирок кийинки балдардын сагынычы эми сөз менен айтып бүткүс болуп атат. Энебизди сагынып кийинки балдарыңызды. Майли, жакшы жүргүлө, эсен аман. Алла ден соолук Батаңызды бериң энеке. Кудайга парвардигар өмүрүңөр узун болсун. Алганыңар менен кошо арып, кошо карагыла. Силер ham уулдарды үйлөп, кыздарды берип, жакшылык тойлорду көрүп жүрө бергиле. Бардыгыңарга ден соолук каалаймын. Өмүрүңөр узун болсун. Хаммаңды жакшылыктар менен күтүп алам. Мойын Аллах акбар. Амин. Урматтуу көрүүчүлөр, энекебиз сыртта жүргөн балдар кыздарына өзүнүн ак батаңызды берди. Мынакей. Эми биз энекебизди куттуктап аткан маалда бир айым келип кошулуп калды. Сиз ким болосуз? Анан куттуктап коеюн биринчи. Туулган күнүңүз менен. Рахмат. Мен Алсыны болом. Алсын болсо.
ушул адамдын бүгүн туулган күнү экен. Өзүңүздүн бир каалоо тилектериңизди билдирип дегендей. Мурдараак айтсаңыздар да күтүп келет элеген. Эми бул сюрприз болду. Сюрприз болду. Mayda rahmat. Мына урматтуу көрүүчүлөр, бир тууган абысын өзүнүн белек бешкектерин тапшырып жатат. Бул күн дагы Гүлзар энебиз үчүн эстен кеткис болду деген ойдобуз. Кандай эми өзүңүз? Не дейт элек? Ушу бүгүнкү туулган күнүңүз куту болсун, а? Ушундай жылдардан Кудайым дагы 1 жашын жашасаңыз 140ка кирет экенсиз. Кудай дайым жакшы, дайым ушундай ден соолукта болуңуз, качан оорубаң. Ошо балдарыңыздын жакшылык күндөрүн көрүң, акам экөөңүздөр дайым кол кармашып, балдарыңыздардын, нээрелериңиздердин жакшылык күндөрүндө себепкер болуп жүрө бериңиздер. Ошо мен жаңы келин болуп келгенде сиздин колуңузда келгеним эстен чыкпайт. Кудайга шүгүр. Рахмат саңа ям. Ne desem aytkanымды кылып, каерде болсо мени сыйлап, энедей көрүп жүргөнүңө сени 1000 мәртебе ыраазымын, рахмат алсын. Кызымдай эле көрөм мен. Жашып кеттиңиз, эмне себеп болду? Ушундай бир эстен кеткис окуя болду эле. Айта бериңиз. Майыл жеңиз ишке ден соолук берсин, Кудайым өмүр берсин. Мынакей өз кызыңыздай болуп калган экен, эне мынакей, өз кызыңыздай болуп калган экен. Ушунчалык мынакей толкундонуу менен көз жашы чыгып кетти. Бул кубанычтын көз жашы болсун албетте. Сизди ушунчалык баягы жакшы көргөндүктүн белгиси деп сыпаттайлы. Азыр эми урматтуу көрүүчүлөр, биз энекебиз да сыртта көп кармабай, ушу үйдүн ичинен программаны улантсак, кана кире бериңиздер. Мен тартып коеюн. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей Гүлзар энебиздин жанындагылар менен бирге азыр сырттагы программанын биринчи бөлүгүн жыйынтыктадык, кийинки бөлүгүн үйдүн ичинен улантабыз. Коңшуларбы? Мына коңшулар болсо, мына бир тасмага түшүп калыңчы, мына энекебиз жөнүндө кандай кошуна, кандай адам? Бизде жакшы кошуна эже менен ака. Ошо кошуна домубуздун аксакалдары, ошо балдардын бактыга бактылуу болсундар, көп жашасындар. Юбилейиңиздер менен. Алыскы туугандан жакынкы кошуна дейт мынакей. Кире бериңиз эне, кана кире бериңиз. Assalamu alaikum. Altın apa, tuğulgan gününüz menen daima den soolukta bolуңуз, оорубай сыркабай, awam ekөөңүздөр koşa karıp, baldardын, nevrelerдин, çevrelerдин жакшылык күндөрүнү көрүp, жүзүңүздөн жылмайып кетпей, daima жылмайып жүрө бериңиz. Карысы бардын ырысы бар демекчи, барыңыздарга шүгүр. Биз сиздерди жакшы көрөбүз. Daima akıl bolup bizde nevrelerden, çevrelerden toyda başçı olup yol körgözüp sizler ormanlıktan menen kaç cenemin duasını algansızlar. Allah'ım oşolardan yaşını yaşatsın sizlerde dağın. Oşolarga okşop çevre gıvra körüңүздөр. Allah'ım oşo kündörgө жеткизсин. Daima den soolukta oru sırkoodan alыс bolup tinç aman baktılуу yaşay veriңiздер. Assalamu alaikum. Hava apa. Kandayсыздар, жакшы отурасыздарбы? Айланайын жаным апам. Бүгүнкү сиздин туулган күнүңүз кут болсун. Өмүрүңүз узун болсун. Дайым жакшылыктын үстүндө жүрө бериң. Биздин бактыбызга дайыма бар болуң. Awam ekөөңүздөр бактылуу болуп өмүр сүрүңүздөр. Сизге арнап кичине ыр жаздым эле. Бүгүн менин апакемдин майрамы, туулган күнү жылдан өтчү жайдагы. Куттуктоолор, асыл сөздөр айтылып, биздин үйдө күлкү бүгүн жайдары. Ыраазымын апа сизге 1000ден 1000. Сиз аркылуу дүйнө таанып билгенмин. Талыкпаган эмгегиңиз аркылуу өнүп өсүп адам болуп иргелдим. Айланайын жаным апам, дагы бир жолу туулган күнүңүз кут болсун, өмүрүңүз узун болсун, бизди бактыбызга дайыма бар болуң. Кудай кааласа шу небере чеберелердин урмат сыйын көрүп, балдардын тойлордун үстүдө ойноп күлүп жүрө бериңиздер. Илаха амин.
tinch bolingizlar deb qutluktab sizden oğlunuz Akılbek. Ekaterinburg'dan salam. Assalamu alaikum, apam, atam, qandaysыздар? Денсаулықтарыңыздар жақшыбы, үйчи тынчпы, туған урук бардығы. Апа, сіздің бүгінгі 19 февраль 70 жаш құраңыз менен құттықтаймын. Көп жашаңыз апа. Өміріңіз ұзын болсын, денсаулығыңыз чың болсын. Шу балдарыңыздың уайын көрің, дайыма жақшылық күндердің үстінде ойнап күліп жүре берің атам менен. Қошарып қоша қарыңыз. Ушул неберелеріңіздің тойлары да биздин төрүбүздө үйдүн көркү болуп отуруңуз. Аптам экөөңүздөр ар дайым ушул ойлогон ой максаттарыңыздарга жетиңиздер. Ушунчалык бизди тарбиялап, ушул даражага жеткизгениңиздер үчүн сиздерге чоң ыраазычылыктарды билдиремин. Балдарыңыздардын ушул даражада ушул күндөрдү көрүп жүргөнүбүзгө дагы сиздердин эмгегиңиздер чоң деп эсептеймин. Эч качан оорубаңыздар, эч качан жамандык көрбөңүздөр. Дайыма биздин төрүбүздө ойноп күлүп жүрө бериңиздер. Атам, апам, мен сиздерди өтө жакшы көрөмүн. Апа, дагы бир жолу туулган күнүңүз менен 70 жаш курагыңыз кут болсун апа. Өмүрүңүз узун болсун. Дайыма биз менен жүрө бериңиз ушу балдарыңыздын жакшылыктарын көрүп. Жаннатым апам, мен сизди жакшы көрөмүн. Бүгүнкү күндүн дагы далайын көрүңүз. Жакшылыктарды көрүп жүрө бериңиз балдарыңыздын төрүдө. Биз сиз менен сыймыктанабыз. Сиз бизге мээримдүү энесиз. Сиздин берген бүтүн ушул эне мээримине биз ыраазыбыз. Жаннатым апам. Урматтуу бүгүнкү туулган күн ээсинин абышкасы деп коелу акта экебиз. Эми бүгүн сиз ачылып алсаңыз болбойт. Энекебиздин туулган күнүндөчү бир жакшынакай бир куплет ыр таштаңчы мынакей сиздер шопур болуп жүргөн мезгилде талаа түздө бир кыңылдаган бир энекебизди сагынганда бир ырыңыз болчу эле. Ошол ырдан бир таштаңыз эми мынакей урматтуу көрүүчүлөр. Биз мынтип айтканыбыздын себеби бүгүн той, бул эстен кеткис күн дегендей Гүлзар энебиздин абышкасына ушундай жакшынакай бир тапшырма бердик. Ушул тапшырманы эмнеке аткарып коесуздар, э? Рахмат. Ана бир аз тынчыраак турабыз. Атакебиз бир куплет ырдайт. Бүгүн кемпирим 70ге кирип, бүгүн 70 жашка толуп. Бир аз звукту өткөрүп жатат экенбиз тоюну. Мен энди ошо ырдаган эмесмин. Onu өткөрүп берем. Эгер ырдабасаңыз анда мына ушул аккуудай болгон Гүлзар энеси кантип таап алгансыз? Биринчи жолуккан күндөн бир эле саштап коюңуз эми. Endi birinchi kelip armiyadan o vaqtda armiyaga barganmiz. 68-yıldan 70-yılga armiyada bolganmiz. Soyuzun onda. Yani endi o malda armiyadan kenden keyin endi birovnikinde çoğun emiyde gilem sokkanda bu geri çevirip öyle. Bu şu jergan kanatlık barıp kalıptım da. Şöyle gilem sok oturan jerinden al. Көзгө бастыңыз. Tanışıp kalan şunu. Köz söyleşip kaldık da şunu. Nasıl kılan 70-yılı. Demek enebizdi сүйлөшүүгө алып келипсиз да, ала качпайлы, мындай сүйлөшүүгө. Сиздердин маалыңызда ала качуу деген бир салтка айланган бир салтыбыз бар эле. Болгон ошондой дагы эми. Кудайга шүгүр, ата-эне өзү сүйлөшүп алган ата-энелерге айтып эле баяндайлар. Анан тойду баштай бердиңиз. Той баштай бердик. Эме бир аз тынчыраак болуп турасыздар ба мындай? Энекебиз менен атакебиздин сөзү тунугураак түшүп калсын.
Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей жогоруда Гүлзар энебиздин абышкасы. Атыңыз ким дедиңиз? Абдыжалил. Абдыжалил абабыз өзүнүн агынан жарылып, бир жаш мезгилдеги бир эстен кетик сүртүмдөрүн азын олак таштап берди. Ырга жок экен, бирок ошентсе дагы энекебиздин байбичесинин туулган күнүнө жүрөгү жарылып турган мезгили, муундары бошош толкунданып турган мезгили. Жаштарды ойлоп турган Гүлзар эне, ушул айтсаңыз, ушул биринчи сунуш таштаганда кандай байкаштырдыңыз бул атакебизде? Ал азыркы себеп деген азыркы жаштар мисалы машинеси барбы, үйү барбы, иши барбы дейткен эле. Ал убакта сиздерде кандай бир сезим болгон? Жок, бизде андай үйү кандай, машинеси кандай деген болгон эмес. Атасы байбы, апасы байбы дегендей бир азыркы коомдо. Андай деген текшербей эле, энде көз бир көрүшүп, Кудай өзү насип кылган экен. Баягыда сүйлөшүп калдык. Сонун кийин анан турмуш курдук. Жакшы жашап келатабыз, Кудайга шүгүр. Көз тийбесин, сиздердин жашооңуздар, сиздердин бактылуу көз ирмегиңиздер, монтип кол кармашып, жарым кылымга тете жашаган көрүнүшүңүздөр кийинки коом үчүн сабак болсун. Эне мына ушул программанын максаты, мына ушул Меңденем программасынын долбоорунун максаты мына ушул. Ошентип жерлерди кыдырып, ар бир үйдө кыйналсак дагы таап, ушинтип сиздерди тартып атканыбыздын себеби кийинкилерге сабак болсун. Анан албетте сиздердин үй бүлөңүздөр үчүн эми ата-энени ар дайым эле канжыгага байлап жүрө бербейбиз. Кийинкилер үчүн архив болуп калсын деген максатта тартып атабыз. Урматтуу көрүүчүлөр, эгерде атакебиз ырбелбесе анда энекебиз бир суранды эле балдар кыздарыңыз. Энемин үнүн угуп жүрөйү, ушул сыртта жүргөндө элесин көрүп, үнүн угуп, кусалыбысы жазып туралы деп балдарыңыз суранды эле, энекебиз бир куплет ырташтап коебуз, Кудайга буйруса. Майлы ондо мага Алла насип кылып. Мындай болуп турасың. Бир илгертен ырдап жүргөн бир ырым бар, ырдап коюп. Мына ошону бүгүн мынакей энекебиз жакшынакай ырдап берсин мынакей. Көйнөктөн болуп ысыкта, кой жайдым жашыл тумшукка, аралап шибер гүлдөрүң адырда жүрсөң кызыктай. Аралап шибер гүлдөрүң адырда жүрсөң кызыктай. Кой жайдыкы төргөй өйкөлүп, козосун кетим жетелеп, ошондо өткен айлуу түн алиго эсен кетелеги. Ошондо өткөн айлуу түн алиго эсен кетелеги. Кой жайдыкы төргөй өйкөлүп, козосун кетим жетелеп, ошондо бирге жүргөн күндөрүм дагы эле эстен кетелеги. Ой, рахмат, рахмат. Мынакей сонун ыр түрмөгү бул абдан ыйык белек энебиздин ыры. Атаке, бу энебизди кой жайдырып коюп эле сиз шопурлук кылып жүргөн экенсиз, талал апан да. Ошону да билбей калган экен. Азыр билип атасызбы? Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, мынакей балпайган жакшынакай болуп, төрдүн көркү болуп турган ата энебиздин бүгүнкү күндөгү кубанычы чексиз. Ар бириңиздер ушундай ата эненин көңүл бул акча, материалдык байлык деген бул эч нерсе эмес. Көңүл деген бул жүрөктүн бир жалыны, жүрөктүн дарысы. Ата энени жүзгө чыгара турганда мына ушул көңүл. Ошон үчүн мынакей сиздин кыздарыңыз, балдарыңыз ушундай үмүт кылып, тилек кылып, максат кылышты эле. Мына көңүлүңүздөр көтөрүлдүбү бир аз? Кудайга шүгүр, көңүлүм көтөрүлүп, аябай толкунданып, уул кыздарыма миң мартадан рахмат айтамын. Бүтүн дүйнөдөгү жакшылыктарды каалаймын. Мына ушу кожоюнумдун бир туугандарыга бардыгы ыраазымын мен. Бардыгы энедей кылып сыйлашып жүрөт, мени ар убакыт сый үстүдө жүрөмүн. Ушул кыздарым бардыгы ушул ака укаларым менен жакшы ынтымакта болуп, келечекте биздин жолубузду жолдоп, дайым жакшылык тойлорду кылып жүрө берсиндер. Менин тилегим ошол. Айтканыңыз келсин, урматтуу бүгүнкү күндүн күнөөкөрлөрү, мынакей бүгүнкү тартылып аткан ата энебиздин эми ушул сыртта жүргөн, ушул жерде жүргөн балдар кыздардын болгон өздөрүнүн ак батасын алып, анан программаны жыйынтыйлы.
Kana bul jigit mınake söylep koysunçu mınake aleyküm assalam. Kana atağız siz kim bolat bu adamlar? Nevrim. Ne öğreniz ha? Kana kutuktap bugün kutulgan menen. Öğretip bereyim. Ha, öğretip beriniz. Dağı bir yaş üzöngüsün teptiniz. Jetmiştin kırına emi jettiniz. Baldar menen baktalayga kurçalıp daryasın ırıs kuttun keçtiniz. En küçüğünüzge Arabay 101'ge de Karabay uzattım. Yaşay beriniz. Çın yürekten kutluktayım. Ay rahmat kana betterinden öt enеңiздин жана чоң атаңыздын жашына алып куттап койсоңуз болот. Албетте бул небересинин жашнакай болгон ыры болду канакей. Эми сиз гана четинен неберелериңиздер куттуптай берсин. Кана баштадык. Yine tuğan günümüzün dizga kirip yaşanız 70'ten aşık yaşanız. Tuğan günümüz kutlu olsun. Ay rahmat. Kana sizde ырыңыз барбы же жокпу? Kana мына кийинкилер эми куттуптай берсин гана. Keyinkiler, mına hurmatlı görüşler, nöberleri gezekке turup alıp kutlup atışat. Sizler uzun ömürde yaşap, deli sağlığınızda çın bolsun. Uzun ömür yaşap, baktılı bolup, nevere çevreli bolup, köp yaşаңыздар. Yüzden aşık yaşap, dünyadan qaytpay жүрөбериңиздер. Oy rahmat. Dünyadan qaytpay жүрөбериңиздер deydi. Eң sonun tilek boldu. Kana dağı var mı mınake mına? Kişineke kızdı kana berge. Kana neyenekezin janına oturmuşçu? Tayden aldı. Nereye git? Kana bir yakka ötünüz. Sizi bir yaktan tartayın. Kana kutlup koyuңuzçu. Kutlup ver. Irday lazım mı? Gel. Aynen. Rahmat. Hurmatlı görüşler, mına uşundan ötken karlılıkta baktılılık gözürmen barбы? Mınake janында nebereleri, baldары, kızdары bardыгы жашнакай болгон өздөрүнүн жан дүйнөсү менен куттуктоолорун билдирип жатат. Энекебиз менен атакебиз көп жашасын. Небере, мынакей биринчи небереди деп азыр ушул жерде Небересі bu çevresi, birinci çevresi. Биринчи чебереси. Ушул адамдарга өзүңүздүн каалоо тилектериңизди айтып бериңиз. Uzun ömür, çın den sağlık. Her daim bizim baktığımızda yaşap жүрүшөбүрсүн. Куттуктайбыз туган күнүңүз менен. Ay rahmat. Dagы bir kızı gelip kaldı okşayt. Kutuktagаны. Mınake hurmatlı görüşler. Geliniz kutuktay verin seninizde. Kaçancı kız olasınız? Qanday yaxshi. Ayca. Kaçancı kız olasınız? Men apam kızları çok edem. Aha. Şul yürekten çıkan sözlerdi ayta veriniz. Bugün tuğulgan gün eken. Şuna da altın başın zaman olsun. Olayında şu badarımızdan, yerlerimizin baktısına aman жүрün, orvaqız. Şuna da menen koşarıp, kuşakarıp, şunu öyle çevirilerimizden çayını içip, töründe жүрüveriniz. Kutlaqçılığı orvağımız. Geliniz siz de kutlaq koysanız болады. Özünüzü tanıştırgança бұл insanlardı Yaxshi bizden baktığımızda aman olduk, yaxshi. Atamız koyacak, koyulmuşuz. Siz kimisi olursunuz? Kuyov balası. Kuyov balanın peygamberimiz silaptır deyip. Qanday qaynana siz için? Xudoga shukr, eng yaxshi. Rahmat, hurmatlı görüşler. Kızı menen kuyov balası gelip Mında Koreyadan nevresiz onu қолдап. Kutuktolorun bildirdim. Koreyadan атайын небересі чыгып атат. Мынакей Кореядан чыгып аткан болсоңуз биз Кадамжайда турабыз. Мынакей куттуктай берсеңиз болот. Ва алейкум ассалам. Ben sizden küçücük
Ömrümüz uzun olsun. Doğru sakala жүріңіз. Öyle жақсылар болса барын қалайын сізге. Күшті қалса сен. Мына урматтуу көршілер, Кореядан небересі құттықтап атат. Рахмат қожу, өмірің ұзын, рызқың балант болып, жақсы ішіңді іштеп, ден соолугуң жақсы болып жүре берген. Урматтуу көршілер, бияқ ким болот? Бала. 4-чү уулу. 4-чү уулу. Атайын Россиядан. Лак коюн, камера коюнасың. Ооба. Азыр артта да. Бала бер тастары. Ha? Туған күніңіз менен. Балаң қара балаң сүйем жатыр. Мен арқайым мақтылы болып, біздің бақтымызға ойнап күліп жүреріңіздер. Çevrелердің тойларын көріңіздер. Жолыңыз шың болсын, өміріңіз ұзын болсын. Даниэл'дан сөйлеп қояйын дейді. Söyle ver. Daniel ырда берет сізге. Папа, это прана. Папа. Мына урматтуу көршілер, 4-чү баласының Гүлзара небес болгон куттуктоосун көрүп атасыздар. Гитара чертип, 4-чү баласынын небереси. Ырдаган атындагы небереңиз. Ырдай versin. Ой, молодец. Где бабушка? С днем рождения, бабушка. Желаю вам счастья, здоровья, чтобы в этот солнечный и радостный день у вас был позитивный настрой, хорошее настроение. Хочу пожелать крепкого здоровья, чтобы вы всегда были такой же веселой, доброй, жизнерадостной, чтобы ваша душа пела от восторга и происходящих вокруг чудес, и чтобы слезы наворачивались на ваши красивые глаза только от счастья и хороших моментов, чтобы вы всегда были в хорошем настроении и никогда не грустили. С днем рождения! Желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни с дедушкой. Также, чтобы ваши нынешние поставленные цели тоже были достигнуты вне зависимости от возраста. Крепкого вам здоровья и всегда что-то сияло горького. С днем рождения! Спасибо, да, коем. Ой, Рахмат, спасибо. О. Дағы бір жол туған күніңіз менен, бүгін өздік майрамыңыз менен құттықтаймын сізге. Өмірдің ұзынын, тұрмыштың қызығын, қайғының азынын, түгенбес бақыт талай, жарық маңай қалайым. Атам өкеңіздер дайыма елдің алды болып, балдардың, нәулердің бақтыға көп жашасыңыздар, қыздардың, ұлдардың сый урматын көріңіздер. Майлы. Бугутан. Kodam жайдабыз. Майлы, рахмат катта саңа. Бактылуу кыз болу. Сізге ниетіңізге жетейін. Бақтылуу болуң. Біздің бақтыбызға әрдайым денсаулықта көңіліңіз әрдайым күліп Боптур, рахмат.
Жашоо өткүнчү ата-энелердин кадырына жетели. Ошон үчүн бул жөнүндө эртең эмес, бүгүн ойлонолу. Апалардын өмүрү Аллахка аманат. Ар бир тилегим айласын тапкан, түн бою уктабай тербетип чыккан. Бейишим өзүңсүң ардагым апа, асылым менин ардагым апа. Мен үчүн канча сен түйшү көп аттың, жан апа чачыңды бу бакта басты. Кагылам өзүңдөн айланам апа, асылым менин ыйыгым апа. Биз үчүн бакыттын жолуну курган жан апа сиз. Асырайт балам деп мерим толгон жүрөк. Сизге жакты ушул менин программасы? Жакты, Кудайга шүгүр. Балдарыма рахмат, сюрприз кылышып эле ушундай дасторкондорду салышып, туугандарды чакырышкан экен. Көп жетишпей калдык, жеткебей калды. Кеп калышары барам. Келип тарткан үчүн сага дагы чоң рахмат. Умуруң узун, рызкың балант болсун. Уул кыздан урмат көрүп, көп жашап жүрө бергин. Дайым ушул иштериңе Кудай Таалам урбаж берсин. Амин. Амин, айтпаңыз келсин. Сиз ал. Рахмат. Мына эмен программасы келип, ооруа болуп келип, бизди жалык бүгүн сүйүнттүң, эме тартып. Дайым иштериңе рубаж берсин уулум. Дайым жорткондо жолуң бола берсин. Бала чакаң менен эсен бол. Алла Таалам ден соолук берсин баардык үй бүлөгүңө. Алганың менен кошо карып, кошарып, дайым элдин кызматында жүрө бергин. Амин, айтпаңыз Амин. Урматтуу көрүүчүлөр, менин программасынын көрүүчүлөрүн бул сапар программанын кезектеги чыгарылышы Кадамжай районунун Борбордук аймагы деп коелу. Бул центр деп айтылат экен да, центр. Эмне деген көчө эле бул? Кирова деген көчөдөгү жашаган Гүлзар энебиздин коттуу үйүнөн жыйынтыкталды. Көп жашаңыздар, ден соолукта болуңуздар, оорубаңыздар, жакшы туруңуздар. Тынч болуңуздар. Рахмат, сиздерге тынч болуңуздар. Ишиңиздерге ийгилик болсун. Сиздерди дайым урмат колдоп жүрсүн. Амин, айтпаңыз келсин. Мынакей урматтуу менин программасынын көрүүчүлөрү, мен азыр эле мына жогоруда өзүңүздөр көрдүңүздөр окшойт. Кадамжай районунда жашаган Гүлзар энебизди 70 жашка чыккан туулган күнү менен куттуктап, сиздерге бир аз да болсо үлгү иретинде, кийинки муун үчүн үлгү иретинде бир менин программасынын кезектеги чыгарылышындагы тартып бүтүп жыйынтыктадым. Муну менен эмне деймин? Ар бир ата-эне ушундай сыйга, ушундай урматка татыктуу болсун. Дагы бир жолу белгилеп айтып кетейин деп атам. Ата-энебизди көзү тирүүсүндө сактап калалы. Көңүлүн көккө көтөрүп, жүрөгүн жылытып, жакшынакай сөздөрүбүздү, жакшынакай белектерибизди ыроолоп, алардын карылыктагы бактылуу көз ирмемдерин бекер өткөрүп жибербегенге аракет кылалы. Урматтуу менин программасынын көрүүчүлөрү, кат жазыңыздар, күн-түн алдыда телефондор турат, чалыңыздар, WhatsApp номерлар дагы иштейт. Мен барып сиздин атаңызды жана энеңизди жана жакын туугандарыңызды куттуктаганга
Кудайым буйруса даярмын. Чоң рахмат көңүл бурганыңыздар үчүн. Лайк басып, катталганды унутпаңыздар.